Баткен шаары 2020-жыл. Саат 8:30. 11-А классына кадимкидей сабак башталды. Саламатсыңарбы балдар? Отуруңар. Бүгүн сабакта ким жок? Толу. Биздин бүгүнкү тема барабарсыздыктар. Эрлан, сабак көңүлүңдү бул. Бул -4 чоң же барабар x чоң же барабар 4. Ошондой эле. Эрлан, неге сен сабак көңүлүңдү бурбай, башкалардын дагы оюн бөлүп жатасың? Бул дегенден кийин айтканда туруш керек, Эрлан. Өчүр телефонуңду. Эмне керек бар бул сабактын мага? Бардык тарбия үй-бүлөдөн башталат да. Үй-бүлөмдү алыштырбаң. Ордуңду бил сен. Ушул агербаңыздын мага кереги жок. Эрлан, каяка? Отурбайсың ага. Эрлан. Эрлан дейм. Эрлан. Вакыт алды. Эрлан, мен азыр сага бир нерсе айтып берем. Сен мени туура эмес түшүнүп турасың. Мен бул окуяны айтып бергенден кийин сен мени туура түшүнүп калышың мүмкүн. Сен жакшылап угуп бер. Бул окуя 2010-жыл Абдрахманов мектебинде 11-классында болгон. Бүгүнкү тема аналогия жана сүйлөм толуктоо. Аналогияда биринчи өтүгөнбүз. Рухсат берчике. Неге жибиресиң? Уктап калдым. Отур. Бул 11-Б классынын эң жаман окуучусу Максат. Аналогияда биринчи кезекте биз сөздүк байлыгыбыз көп болуш керек. Ал эми экинчи кезекте бул логика болуп саналат. Ошентип кыргыз тил сабагы аяктап, алгебра сабагы башталды. Бул Мирбек агай. Үйгө тапшырма кимде бар? Алып келиши. Бул Эленура жана Мелис, класстын эң мыкты окуучулары. Тең сайын түрү борборасып турбайсың, ошол жака барып окусаң, эртең келечегиңе жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эслөө окууну бүтүп келсең, сени жакшы кызматка жайлайт. Сен барып окуу, сен мыкты окуучусуң. Жакшы экен. Андан сенде алардын байланыш номери барбы? Ооба, бар. Мага бере аласыңсың? Мага азыр. Бул маалыматты уккан соң Мелис жакын досу Максатка Тенсай жөнүндө айтууну чечти. Максат, Тенсай деген жаңы окуу борбору ачылып, ошол жака барып окуп көрбөдү. Окуган кезде өзүң окуй бер, бар. Бирок анын сөзүн Максат угуп да койгон жок. Айласы кеткен Мелис Эленура менен кошо Тенсай окуу жана өнүктүрүү борборуна келип, жалпы республикалык тестөөлөргө даярдана баштады. Сендер мына пайыз мага түшүндүрүп койчу. Мына кара өзүң биринчиде учакка 84 орындукка жайгашкандан кийин дейт. Бардык орындуктардын 40% бош калды. Анда учакта Мелис ошентип билбеген нерселерин үйрөнүп жатты. А Максат досу Ассаламу алейкум. Кандай болдуң? Жакшыбы? Жакшы. Эмне болду? Мен таштабайдым да, бул зыян да денсаулыкка. Зыян болсо мага зыян да бар. Мен кире берчи. Каякта болсо сен экенсиң. Зыян да болот. Зыян болсо зыян боло берсин, бар. ошентип Мелис күндөп-түндөп окуп, жалпы республикалык тестөөлөрдөн мыкты балды алып, жогорку окуу жайды бүтүрүп, чоң бир ишкананын башчысы болуп иштеп жүргөн кези. Мына бул 2-контейнерден 8-контейнерге чейин биз сатып алдык. Эми буларды алып таштап, ордуна жазында чоң бир супермаркет салабыз. Буга кандай карайсыз? Өтө жакшы болот. Жалпы ошондо бул жердин аянты канча болуп калат? 8 гектарды түзөт. Анан бул жердин баасы канча болот? 15 миллионду түзөт. Мелисбек Кудретович, коюңуз. Бүгүн саат 1-ге жолугушуңуз.
нерселерди бул жака, бунусуну бул жака өтөбүз. Ордуларына кирип супермаркет салабыз. Ошондо Мелис Максат досунун бомуш болуп жатканын көрүп калат. Жамандыкты салбасын, андай кезде чын досу таштап кетип калбасын. Мен таандым. Кеткен досту уnutkun, бола алмай талкан досу. Максат. Достун дос экендигин. Бул мен сенин досуң ел. Кандайсың досуң? Жакшы дос жанында Жакшы. Эмне бул үшүп калган? Коюп атпайсыңбы көчөдө жатам. алсаң алынды. Туре. Сурап келсен автодос. Досуң жок деп күйүндү. Досуң бар деп сүйүндү. Максат досуң бул эмне отуруп сен? Эмне барып жакшы элеби? Көрүп атпайсыңбы? Убагымда окубай жүрүп, үй бүлөмдөн ажыралдым. Ичимдик деп жаман жолго түшүп, ушул күндөрдү көрүп атпаймынбы? Убагында сендей окуган эмес экен. Мени кечир досум. Канча жалынсаң да айтканым кылбадым. Сенин досуң өкүнбө. Мындан кийин баары жакшы болот. Мен сага жардам берем. Жүр, жардам берем. Мен колумдан келет тур. Алда шеригиңде тур. Турабыз. Максат мен сага жардам берем деп. Сен кайсы жашоодо жашагың келет? Максаттын жашоосу жактыбы же Мелистин жашоосу жактыбы? Мени шаар берет эже. Мен кечирип коемун, экинчи мындай болбойт кайра. Туура кыласың. Мелисти жашоого бардык балдар акылуу. Өзүңөр көргөндөй эле, эми балдар эмнеге окушубуз керек экенин билдиңерби? Силер алган билим өтө күчтүү нерсе. Аны уру келип бурдап кете албайт. Каракчы келип тоноп кете албайт. Алтын күмүш бүгүн кала турган нерсе. Бирок силер алган билим дайыма силер менен. Билим бир күн келип асманда учкан самолетко айланат, машинага айланат, айфонго айланат, абройго айланат. Ошон үчүн ар дайым билим алуудан тайманбай Кыргызстандын келечегин биз куралы жаштар.